Салам алейкум достор, Түштүк Кореядан барыңыздарга салам. Достор, бүгүн сиздерге спецтехника автовышка Rexton автоунаасы тартып көргөзөм. Буга чейин Кыргызстанга салганбыз. Канча адашпасам 4-3 салдык окшойт. 1 2 3 же 4-3 салганбыз. Кыскасы сөздүн кыскасы бул 4-5 автовышкабыз. Кызыккандар жазыңыздар. Кыргызстанга достор 10.500-11.000 долларга барып түшөт. Растаможка оформленияны өзүңүздөр кыласыздар. Плюс-минус 1.000 растаможка оформление кошкондо номерлери менен плюс-минус 2.000ге чейин болот ал расходучу. 1.800-1.700 ошонун тегерегинде да. Растаможкасы 1.200, 400-500 доллардай оформленияга кетет. Ошондо сиздерге барып түшөт. Бул автовышка достор жөн өзүнчө да айдап жүрсөңүздөр болот, спецтехника катары иштетсеңиздер да болот. Эгер таптакыр жумуш чыкпаган болсо, анда мону өзүнчө сатып туруп, жөн эле пикап кылып айдап жүрсөңүздөр да болот да. Ошондой өтө жакшы автоунаабыз бар. Так, машинанын өзү 2018-19 2.2 дизель 4WD достор. 4 дөңгөлөк аракетте болот. Жана кошуп үзүп койсоңуздар да болот. Жагдайга жараша. Бул бийиктиги 12 метрге көтөрүлөт. Жана 200 килограммга чейин жүк көтөрөт. 2 адам чыкса болот 80 килограммдан. Мисалы андан аз килограмм болсоңуздар 3 адам чыгып алсаңыздар да болот да. 80-40 килограмм инструменттери болсо 200 килограммга чейин болуш керек. Бисмилла деп үстүнө чыкканда. Керектүү оокаттар ушул жакта. Ремени дөңгөлөктөрдүн астына жана бутун астына койгондор. Бул жакта пульту бар. Пультты эки жака айландырсаңыздар, эки тарапка мындай кайрылат. Бул жакта эки сандыгы бар эки четинде. Жана үстү ушундай. Так, мону жаап койсоңуздар да болот. Мындайынан жаалат, жаанда. Анан мону неметип койсоңуздар болот бул жагына. Бул жеринде дагы бар. Бул жерге лампа койсоңуздар болот да. Кечкисин жартып дегендей. Мындай. Мисалы, ток же болбосо рекламный щиттерди илсеңиздер болот да. Бул менен заказдарды аткарып, өзүңүздөр айдап аласыздар, жардамчыларды салып аласыздар. Ичине 5 киши болосуздарбы, 4 киши же болбосо бул жагына кысылып 4-5 адамды олтуруп алсаңыздар болот да. Кичиректи болсо. Жана айтып кеткендей 80-90-100 килограммдыктар болсо анда аз эле киши болуп каласыздар да. Жана достор муну кантип башкарат дегенде, мунун өзүнүн пульттары болот. Пульту менен башкарсаңыздар болот. Ушундай проводу менен. Жана лампасы деген ушул. Тактан досторуңуздар чыгарып коесуздар да жумушчуларды. Өзүңүздөр бул жактан мынтип бийиктикке көтөрүп башкарып турсаңыздар болот. Буттары ушул жерде. Тетин астында да бар бул бир буту. Жана бул жакта беспроводный пульту бар. Мынакей. Навигатору бар. Бул навигаторду Кыргызстанга баргандан кийин коюп аласыздар. Бул жагына. Ушундай автовышкалар дагы бар. Кайрылсаңыздар болот. Мо пластик эми бампери достор. Кичине эле ушундай кырылган жери бар. Ал эчтеке эмес. Бул пластикти кайра краскалап койсоңуздар болот. Эң башкысы могу темир өзүнүн деталы жакшы. Мыйрып же кирип же чызылып кеткен эмес. Анан буларды эми краскалап койсоңуздар болот. Спецтехникада бул эми адаттагыдай эле көрүнүш ушундай кичине кемчиликтери ушул сыяктуу достор. Эң башкысы мотор коробка жакшы, пробеги аз. Бесключевой доступ, повторите портликтери бар. Могу наклейкалар алынат. Алып туруп полировка кылып ичин жууп койсоңуздар зыңкыйып калат да. Өзү ичи да таза, бирок чаң. Мындай таза дегенде жыртылып, сызылып кеткен эмес да. Могу жерлери вообще эле болбой калган эмес, таза. Так, 2018-ге 19. Бунун бирөөсү үстүндөгү болсо, бирөөсү машинанын стикери да. Ушундай 2018-19 Кыргызстанга барат. Электропакет, кожалар таза. Так.
Повышение мультирул достар. Голосовое управление, подогрев руля бар. Бұл жақта круизтағы бар. 88 мың оригинал пробегте, чекме күйген емес, оригинал монитор, старт-стоп, подогревтері бар. Бұл жақта ыстық болып, соның болып тұрады. Жаңбыр жауып, күйгізіп қойдым. Екі ашқычы менен. Ашқычы ұшындай. Жана 4 выдыны қар жағанда қошып қойсаңыздар болады. Жана толу желері де қошып қойсаңыздар болады. Шарға келгенде, өйле 2 уды қылып аласыздар да қайдап жүре бересіздер. Таза жақшы көргөзөт. Оригинал монитору. Мотор коробкада жақшы. Ушундай. Сонун автоуна достар. Видео регистратор бар, хайпас бар. Ичинде таза кенен. Кызыккандар жазыңыздар. Кыргызстанга жеткирип беребиз. Билесиздер, контейнерге бул батпайт. Ушул боюнча кириш керек. Чачылып жүктөлбөйт. Эгер чачып жүктөгөн болсоңуздар, Кыргызстанга баргандан кийин могу кайра кураштырыш проблема болуп калат. Ошол. Кызыккандар жазыңыздар. Айтып кеткендей, баасы Кыргызстанга барып, жол киреси менен өзүнүн баасы Кыргызстанга барган акчасы 10.500, 11.000 доллардын тегерегинде. Плюс-минус болот. Так, барыңыздарга ден соолук жана ийгилик, мекендештер, жазыңыздар. Салам алейкум.